атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин колледжинин окутуучусу Мелиева Жаңыл Таалайбековна. Азыркы кырдаалга байланыштуу студенттер менен аралыктан окутуу сабактары өтүлүп жатат. Мен да ошол кыргыз тил сабагы боюнча төмөнкү видео сабакты даярдадым элем. Эми анда ошол видео сабакка көңүл бурсаңыздар. Саламатсыңарбы студенттер? Сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай тартуулап алсак, анда жакындарыбызды карап бир жылмайып койсок. Алтын эреже. Сабак учурунда окутуучунун сөзүн кунт коюп угуу, окутуучулар менен тыгыз байланышта болуу, тапшырмаларды так туура аткаруу, үйдө болуу. Сабактын темасы фразеологизмдер жана анын өз ара бөлүнүшү. Сабактын максаты фразеологизмдер жана анын өз ара бөлүнүшү жөнүндө кеңири маалыматтар менен таанышышат. Эске тутуусу, кабыл алуусу, сулуу туура жазуусу калыптанат. Тексттер фразеологизмдер аркылуу адептүүлүккө, сылыктыкка, сөздү баамдай билүүгө тарбияланышат. Көрсөткүчтөр фразеологизмдер жөнүндө кеңири маалыматтарга ээ болушса, логикалык ойлонуусу калыптанса, туура сулуу катасыз жазууга машыгышса, тексттер фразеологизмдер аркылуу адептүүлүккө, сылыктыкка тарбияланышса. Күтүлүүчү натыйжалар берилген тема боюнча түшүнүгүн айтып берет. Алган маалыматын берилген мисалдарды, көнүгүүлөрдү аткарууда колдонушат. Кошумча маалыматтар менен өз ара изденишет. Предметтик компетенттүүлүктөр. Сүйлөм, текст менен иштей алуу компетенттүүлүгү К4. Аң сезимдүү окуу, угуу жана адабий түшүнүк менен иштей алуу компетенттүүлүгү К5. Биздин кейби сүйлөмдөрдөн турат. Сөз айкаштары, анын курулуш каражаттары. Ошол каражаттар менен түзүлгөн сүйлөмдөр аркылуу оюбузду башка бирөөлөргө туюндуруп, толук пикир алышууга жетишебиз. Алар бир нече сөздөрдүн түркүмүнөн турса, бир мааниге чирелишип, өзүнчө каражат катары кызмат аткарат. Тилибиздеги мындай туюнтмалар фразеологизмдер деп аталат. Фразеологизмдерди окутуп үйрөтүүчү илим фразеология деп аталат. Фразеология деген термин гректин фразис туюнтма жана логос сөз, илим деген сөздөрүнөн алынган. Тилдин башка бирдиктеринде эле фразеологизмдердин табиятын аныктоочу өзүнө тиешелүү жактары бар. Ошолорго таянып фразеологизмдерге төмөндөгүдөй аныктама берилет. Эсиңерге түйгүлө. Кепте дайыма даяр материал катары колдонулуп, эки же андан артык компоненттен турган, маани жактан ширелишип, лексикалык бир бүтүндүккө айланган, образдуу сапатка ээ туруктуу сөз түркүмдөрүн фразеологизмдер деп аталат. Мисалы, ак каптал, ала көөдөн, бети калың, казаны оттон түшкөн, кулагы жок, колу туткак, беш өрдөгүн учуру, ак төөнүн карды жарылган кез жана башкалар. Фразеологизмдер өз ара бөлүнүшү. Кыргыз тилинде фразеологизмдер өз ара 3кө бөлүнөт. Алар фразеологиялык ширешме, фразеологиялык бирдик, фразеологиялык тизмек, башкача айтканда айкаш. Фразеологиялык ширешме мааниси тутумундагы компоненттердин алгачкы лексикалык маанилери менен таптакыр байланышы жоктой сезилген фразеологизмдерди фразеологиялык ширешме дейбиз. Мисалы, мурдун балта кеспөө, котур ташы койнунда, эки көзү төрт, дагы ушул сыяктуу. Экинчиси фразеологиялык бирдик. Фразеологиялык жалпы маани фразеологизмдердин тутумундагы компоненттердин жеке тургандагы маанилери аздыр, көптүр, жакындагы бардай болуп, жалпы маани ошол компоненттер аркылуу келип чыккандай сезилген туюнтмалар фразеологиялык бирдик деп аталат. Мисалы, чоң муштум, 6 саны аман, көчүк айланбаган. Үчүнчү фразеологиялык тизмектер же айкаштар. Кейбизде эркин сөз мааниде кеңири колдонулбастан, белгилүү бир сөздөргө гана колдонулуп, фразеологиялык маанини пайда кылган туруктуу сөз айкаштарын фразеологиялык тизмек же айкаштар дейбиз. Мисалы, кымча бел, чарк айлануу, жылас болуу, кыямат күндү, дагы ушул сыяктуу бир нече мисалдар келтирилет.
Фразеологизмдердин өзлөрүнө тиешелүү мүнөздүү белгилери бар. Аларга төмөнкүлөр кирет. Биринчиси кепте даяр материал катары колдонулушу, экинчиси компетенттүүлүгү, башкача айтканда түгөйлөштүгү. Үчүнчү маани жактан ширелиши, төртүнчүсү лексикалык бир бүтүндүккө айланып, бешинчиси образдуулугу, туруктуулугу. Демек, бул теманы бышыктоо үчүн 38-көнүгүнү карайбыз. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн фразеологизмдерди таап, мааниси оң жак четте жазылган сөздөр аркылуу түшүндүрүп бергиле. Мисалы, азыр ак дөөнүн карды жарылган кез. Экинчи, оң жагындагы калпайтуу, токчулук, өкүнүү, кайраттуу, өткүр, көралбас, арамза. Демек, ушул сөздөрдүн арасынан бул сөздүн маанисин табасыздар. Теманы бышыктоо үчүн төмөндөгүдөй тесттерге жооп беребиз. Биринчиси, фразеологизмдерди окутуп үйрөтүүчү илим эмне деп аталат? А-сы фразеология, Б-сы лексика, В-сы сөз айкашы. Демек, бул туура жообу фразеология. Экинчи, фразеологизм өз ара канчага бөлүнөт? Кандай аталышта? А-сы 2-ге фразеологиялык образдуулугу, фразеологиялык туруктуулугу. Б-сы 3-кө фразеологиялык ширешме, фразеологиялык бирдик, фразеологиялык тизмек. Туура жообу Б-сы 3-кө фразеологиялык ширешме, фразеологиялык бирдик, фразеологиялык тизмек. Үчүнчү, фразеологизм кайсы тилден алынган? А-сы латын тилинен, Б-сы орус тилинен, В-сы грек тилинен. Туура жообу грек тилинен алынган. Үй тапшырма 39-көнүгү 88-бет. Саламатта калгыла.